Салам достор, качан в предлогун, качан на предлогун колдонобуз. В жана на предлогун колдонуу боюнча эч кандай эреже жок. В жана на предлогун каалаган сөзгө эле кое бербейбиз. Мисал үчүн урок деген сөз на деген предлог менен колдонулат. Ал эми университет деген сөз болсо в деген предлог менен колдонулат. Ушинтип кайсыл сөз, кайсыл предлог менен колдонуларын биз эстеп калсак, жаттап алсак бул жеңил болот. Мисал үчүн на урок десек сабакка, на уроке сабакта. В уроке дебейбиз деп айта албайбыз. Мисал үчүн в университет деп айтабыз, андан кийин в университете, в университет десек университетке, в университете, университетте. Работа дегенди на менен колдонобуз. Работа, на работу, жумушка, на работе, жумушта болот. Школа деген сөздү алып карайтын болсок, школа деген сөздү в предлогу менен колдонобуз. В школу десек мектепке, в школе, мектепте болот. Достор, ушинтип биз кайсыл сөз, кайсыл предлог менен колдонуларын жаттап алышыбыз керек деп айттык. Мен азыр сиздерге кайсыл сөз, кайсыл предлог менен колдонуларын жазып калтырам. Сиздер сөзсүз жазып алыңыздар жана жаттап алыңыздар.